Бишкек шаарынын көчөлөрүндө күн сайын унаа атыгындары көбөйүп барат. Эртең менен жумушка, кечинде үйүнө шашкан шаар тургундары сааттап жолдо туруп калышат. Кала мэриясы жол тыгынын азайтуу үчүн бир канча аракеттерди баштаган. Аны менен катар Билим берүү министрлиги жол тыгын азаят деген үмүттө жогорку окуу жайлардагы сабактарды жылдырган, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок. Деги эле жол тыгынын азайтуу мүмкүнбү? Шаар тургундары кабылган бул маселе боюнча тургундардын пикирин угуп көрөлү. Бир саат болуп калды, пробкада турабыз. Тыгын көп. Элдерге кыйын, пробкада жүрөбүз. Эң таасир тийгизгени кээде үйдөн кеч чыгып калганда окууга жетишпей калган болот. Же окуудан чыкканда үйгө кеч жетип калам ушундай. Аябай эле чоң проблема бул, потому что жумушка деле кечигип калабыз. Үйгө деле жумуштан вовремя чыгып, үйгө чейин мына 1,5 саат. Сөз угабыз эми, тияктан чоңдордон. Айда жок эми. Эрте чыксак деле ошондой кечигип калат, 30 мүнөттөй. Саламатсызбы. Я очень тороплюсь на встречу, и я бы хотела на вашей машине, так как вы впереди меня, уехать даже со всеми детьми. Пожалуйста, выручайте. Чоң рахмат. Моя машина вон там, в начале блинки. Всем здравствуйте. Теперь сегодня я буду вашим водителем, а вы мои маленькие пассажиры. Ну что, поехали? Здравствуйте.